Азыркы учурда TikTok, Instagram балекеттин балекети. Чыгарат ошол жерде. Азыр кээ бир эркектер бар, Кудай сактасын эй. Аялы менен кошо TikTokко чыгат эй, кылыктанып. Уял. Ошолорго айтарым, эркек эмессиң сен. Аялды чыгарып атасың, өзүң да чыгып атасың ал жерде, кылыктанып, бийлеп туруп. Демек, эң биринчи милдетибиз эмне экен? Бала чакага болгон милдетибиз салиха аял тандоо болуп эсептелет. Дамла, биздин ишибиз бүтүп калды уже, эмне кылабыз эми? Да, эмне кайсырды тандайбыз, биз уже үйлөнгөнбүз, 4 бала чакалуу болдук дейсиң. Сеники поезд кетип калды. Болду. Сенин милдетиң аны менен кошо азыр эмне болосуң? Салиха болосуң. Кел, оңололучу. Бир сөз бар, бир эреже бар, ошо менен токтоюн. Зыяндуу болгон жолдо, кетип бараткан жерден, зыяндуу болгон жолдон кайсы жерден кайтсаң эле пайда болот дейт. Түшүнүктүүбү? Зыяндуу жолдун ичинен кайсы жерден кайтсаң эле эмне болот экен? Пайда болот экен. Биздин убактыбыз өтүп калды, болду эми тигиндей мындай, сиз кайсы жерде жүрдүңүз эле 20 жыл мурун, 30 жыл мурун, 40 жыл мурун. Тууган мындай нерсе жок. Азыр үйгө барасың, аялыңа айтасың, болду. Сен мындан кийин мен үчүн салиха болосуң. Ооба, салиха болосуң. Биринчи, эң биринчи, TikToктон чыгасың. Экинчи, Instagramды приват кыласың. Түшүнүктүүбү? Аялдардын соц тармактарын контролдоо эркектин азыркы учурда эң чоң милдети. 1. Үйдө жумасына бир жолу телефонун текшерип туруу сенин үстүңдөн диний милдет болуп эсептелет. 2. Түшүнүктүүбү? Милдетиң. Бирок бул нерсени алып эле спонтанно кылбайсың. Айтасың, мен жуманын ичинде каалаган күндө сенин телефонуңду алып туруп текшерем дейсиң. Түшүнүктүүбү? Алда менин укугум деп айтасың. Бул телефондон улам, TikToктон улам, Instagramдан улам, башка нерсе бир топ үй бүлөлөр бузулуп атат туугандар. Эмнеге бузулуп атат билесиңерби? Контроль жок. Аллаху субханаху ва таала аял затты эмне үчүн жаратты? Эрчүүчү болуусу үчүн жаратты. Эркекти эмне үчүн жаратты? Эрчитүү үчүн жаратты. Сен эрчитесиң, эркти колдоносуң, эркектикти колдоносуң, бирок эркектикти колдонуу деген сөз күч колдонуу дегенде эч качан түшүндүрүлбөй шариатта. Аял затка кол көтөрүү шариатта дурус эмес. Кол көтөрүү уруксат берилген бир гана кайсы учурда, анда көрөсүң шариатка, исламга, динге каршы болгон иштерди көрөсүң, жакшы тил менен айтасың. Инстаграмды ачканда бирөөгө бир комментарий жазып сага жакпаган, шарт эле шапалак болбойт ошол жерде. Алтыным, бул кылганың арам туура эмес деп жакшы түшүндүрөсүң. Экинчи, кичине урушасың. Үчүнчү болбодубу? Үчүнчү, төшөктү ажыратасың. Бирок бөлмөлөрдү таштабайсың. Бир эле төшөктү сен башка журткан, тиги башка журткан. Ал болбоду, төртүнчүдө шапалак берсең болот, ал да шарттуу түрдө. Жумшак гана жерлерине көгөрбөй тургандай деңгээлде алымдар айтат, ал мисвакты алып туруп, мисвак менен бир жерине уруп коюу сыяктуудан ашыкчасы эмес деп айтышат. Бизде эмне десе урганга болот дегенде бирөө бар болчу. Жумасына бир жолу аялдын шайтаны бар экен, чыгарып туруш керек. Жумадан кайтканда камчыны алат экен. Сабайт аялды. Эмне кыласың? Мен жумасына бир жолу сүннет экен, эмне кылабыз дейт. Тиги шайтанын чыгарып коет экенбиз дейт да. Астагфирулла. Кудай Таала адаштырбасын туугандар, арам бул.